Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосушту. Бүгүн 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Баткен-Исфана жолундагы 4 көчөнү тосуп алышты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка ылайык, Тажикстандын аскерлери 4 көчөнү 17:00 чамасында тосуп алышкан. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн маалымат такталып жатканын билдиришти. Чегара кызматы 4 көчөдө абал салыштырмалуу чыңалууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы 2022 жылдын 27 январы саат 18:30 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара аймагындагы кырдаал салыштырмалуу чыңалуу деп мүнөздөлүп жатканын маалымдады. Саат 17:30-дан 18:00 чейинки аралыкта Тажикстандын чегара кызматынын чегарачылары бир тараптуу Баткен облусунун 4 көчө аймагындагы Баткен-Исфана автожолун жаап алышкан. Чыр-чатактын күчөп кетпөөсүн алдын алып, УКМКнын чегара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Кыялбек Төлөнбаев жана Баткен чегара отрядынын башчысы полковник Рустам Миршакиров чыр-чатак орун алган жерге жөнөп кетишти деп жазылат билдирүүдө. Баткен облусунун мамлекеттик чегаранын аталган аймагында жайгашкан чегара тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө түштү. УКМКнын чегара кызматы чыр-чатакты болтурбоо чараларын көрүп, кырдаалды көзөмөлгө алып турат. Бүгүн 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 27 январда Ленинград шаарынын блокададан толук бошотулган күнүнө карата кайрылуу жасаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы кайрылуусунда 78 жыл өтсө дагы бул улуу окуя элдин жүрөгүндө түбөлүк сакталаарын белгилеген. Президент блокада маалында Ленинградтан чыгарылып Кыргызстанга алып келген балдар тууралуу да айткан. Мамлекет башчы сөзүнүн соңунда улуу атамекендик согуштун ардагерлерине, ооруктун эмгекчилерине шаарды блокададан бошотууда салгылашып жатып курман болгондорго терең таазим деп ыраазычылыгын билдирген. Ат Башы районунун Ат Башы айыл аймагынын жооптуу кызматкерлери жана Авангард строй курулуш компаниясынын башчысы кармалды. Аталган мамлекеттик кызматкерлер үчүнчү жактардын кызыкчылыгын көздөп курулуш иштерин бүтүргөндүгү тууралуу тиешелүү тастыктоочу документтери жок эле. Аталган жеке уюмдун эсебинен 20,607,669 сомду негизсиз которгондугу аныкталды. Тиешелүү компетенттүү мамлекеттик органдардын корутундусуна ылайык мамлекеттин финансылык кызыкчылыгына 13 миллион сомдун ашык зыян келтирилген. Кармалгандар Нарын шаардык ИИБ убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда колдонуудагы мыйзамдардын алкагында тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө Өзгөн шаарын айланып өтүүчү унаа жолунун курулуш долбоору менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ишке Ош жолунда Өзгөн шаарынын борбордук көчөлөрү аркылуу күнүнө оор жүк ташуучу жана транзиттик унааларды кошкондо 35 миңге жакын унаа агылып өтөт. Натыйжада жол тыгындары жаралып, шаар тургундарына ыңгайсыздык жаралууда. Учурда транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан 14 чакырым жолдун курулуш долбоору иштелип чыгууда. Долбоордун алдын ала наркы 800 миллион сомду түзөт. Ошондой эле Акылбек Жапаров Өзгөн районунун Бөксө жол айылындагы авариялык деп табылган номер 60 орто мектептин абалы менен таанышты. Анда 335 окуучу билим алат. Министрлер кабинетинин башчысы тармактык мамлекеттик органдарга долбоордук сметикалык документтерди даярдап чыгып, курулуш иштерин баштоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев Сауд Араб падышалыгынын Кыргызстандагы элчиси Ибрагим Бен Ради Аль Ради менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтык чөйрөсүндөгү актуалдуу маселелерди, ошондой эле эки өлкөнүн эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүсүн талкуулашты. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү жана инвестиция тартуу максатында Сауд Аравиянын жарандарынын Кыргызстанда жүрүүсү жана инвестицияны коргоону күчөтүүнүн укуктук механизмдери боюнча маселелер көтөрүлдү. Кыргызстан менен Сауд Аравиянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу тараптар 2022 жылы эки өлкөнүн маданият күндөрүн, жарманке көргөзмө, туризм жана бизнес форумдарды биргелешип өткөрүүнү ниетин билдиришти.
Bir sутка ичинде Кыргызстанда 479 адамдан коронавирус аныкталып, 629 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ушуну менен өлкөдө илдет илештиргендердин жалпы саны 197.081ге жетти. Анын ичинен 185.167 адам дартты жеңген. Бүгүнкү күндө республика боюнча 1044 бейтап стационардык дарыланууда болсо, 6501 адам медициналык жардамды үйлөрүнөн алууда. Ооруканадагылардын ичинен 60 бейтаптын абалы өтө оор. Бүгүн 27 январда кайра шайлоого талапкерлерди көрсөтүү аяктайт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык документтерди кабыл алуу саат 18:00 бүтөт. Бир мандаттуу округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө 30 календарлык күн калганга чейин аяктайт. Башкача айтканда, келе жаткан жылдын 27 январына чейин. Кайра шайлоого катышуу үчүн 54 жаран БШКга арыз кайрылды. Эске салсак, 28 ноябрда өткөн шайлоодо аталган 2 округда шайлоого катышкан жарандардын баарына каршы добуш бергендердин саны көп болгон. Анда 1 май районунда 32,92%, Свердлов районунда 37,48% бардыгына каршы добуш берген. Бишкектин Свердлов жана 1 май округунда кайра шайлоо 27 февралда өтөт. Кече 26 январда Жалал-Абад шаардык кеңешинин 9-чакырылышынын кезексиз сессиясы болуп өттү. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, күн тартибинде каралган маселелер боюнча Жалал-Абад шаарындагы бир катар мыйзамсыз басып алынган жерлерге мыйзамдаштыруу жагы каралды. Шаар боюнча 142 гектар жер аянтын трансформациялоо каралган болсо, учурда 74 гектар жер өкмөттүн кароосуна жөнөтүлүп, 35 гектар жер аянтын жеринде кайрадан карап чыгуу тапшырмасы коюлду. Ушул күнгө карата 1337 үйдүн тийиштүү кагаздары жок. Ал эми шаар боюнча 3,5 миң жаран жер участогун алуу үчүн кезекте турат. АКШнын Россиядагы элчиси Джон Салливан Москвада ТИМ жетекчисинин орун басары Александр Грушкого коопсуздук кепилдиги боюнча Вашингтондун кат жүзүндөгү жообун тапшырганын аталган ведомстводон кабарлады. Анда жолугушуу АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн өтүнүчү менен болгондугу айтылган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен журналисттерге алардын жообу Украина жана Европалык союздаштары менен координациялангандыгын айткан эле. Ал АКШ документи элге жарыялоону каалабагандыгын, конфиденциалдуу сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк калышы керектигин жана Россия буга олуттуу карайт деп ишенип тургандыгын айткан. Кечирээк Брюссельдеги россиялык элчи Москванын ушундай эле маанидеги сунушуна НАТОнун жообун алган. Альянстын башкы катчысы Йенс Столтенберг бул документти алардын 30 союздашы колдогондугун билдирген. Кулактандыруу. Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдын 28 январына чейин салык төлөөчүлөрдүн кайсы категориялары салык режимин тандоо жөнүндө арызы менен салык органдарына кайрылуусу керектигин түшүндүрөт. 2021 жылдын 31 декабрына чейин милдеттүү патенттен салык контрагынын чекене сатуудан салыктын негизинде салыктарды төлөгөн төлөөчүлөр салык режимин тандоо жөнүндө салыктык катталган жери боюнча салык органына кайрылуулары зарыл. Белгиленген формадагы арыз салык органынан берилет. Төлөөчүлөрдүн жогоруда көрсөтүлгөн категориялары бирдиктүү салыкты же жалпы салык режимин тандай алышат. Салык төлөөчү жалпы салык режимин тандоодо бир эле учурда КНС төлөөчү катары каттоого арыз берет. Жылдык кирешеси 30 миллион сомго чейинки жалпы салык режиминдеги төлөөчүлөр бирдиктүү салык режимин тандай алышат. Эгерде алар КНС төлөөчү катары катталган болсо, КНС боюнча каттоосу жокко чыгарылат. Салык төлөөчүлөрдүн калган категориялары салык органдарына арыз менен кайрылуунун кажети жок. Эске салсак, жаңы салык кодексинин кабыл алынгандыгына байланыштуу салык органдары салык төлөөчүлөргө кызмат көрсөтүү боюнча күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Белгиленген графикке ылайык МСКнын Жалал-Абад шаары боюнча бирдиктүү терезеси иш күндөрү саат 23:00 чейин, дем алыш күндөрү саат 9:00-дөн 18:00 чейин иштейт. Маалымат үчүн 037 22 5 05 87 037 22 5 07 27.